билердин кереги барбы? Балдар, баарыңардын көңүлүңөрдү экранга бурмакчымын. Саламатсыздарбы, урматтуу Дамашев мектебинин 10-А классынын окуучулары. Бүгүн мен силердин сабагыңарга катышып сөз сүйлөйм деген. Бирок тилекке каршы азыркы учурда келе албай калдым. Кечирип койгула, кийинкиде сөзсүз барам. Бүгүнкү сабакты жакшы угуп, бардык маанилүү нерселерди алганга аракет кылгыла, окугула, үйрөнгүлө. Келечек силердин колуңарда. Баарыбыз көргөндөй, бул жасалма интеллекттин жардамы менен жасалды. Сабагыбыздын максаты бүгүн силер жасалма интеллект боюнча кеңири түшүнүк аласыңар. Жасалма интеллектти кантип колдонуу керектигин үйрөнүп аласыңар. Жасалма интеллект деген эмне? Жасалма интеллектти кайсы тармактарда колдонобуз? Жасалма интеллекттин кандай түрлөрү бар? Баарына токтолуп кетебиз. Жасалма интеллект деген эмне? Жасалма интеллект бул компьютердик системаларга адам сыяктуу ой жүгүртүп жана үйрөнүү мүмкүнчүлүгүн берүүчү технологиялардын жыйындысы. Жасалма интеллект системалары ар кандай иш-аракеттерди аткарууда интеллектуалдык чеберчиликти көрсөтөт. Мисалы, тилди түшүнүү, сүрөттөрдү таануу, катаал маселелерди чечүү жана көптөгөн башка ченемдүү жана ченемсиз тапшырмаларды аткарууга жөндөмү бар. Жасалма интеллекттин негизги түрлөрүнө токтолуп кетели. Биринчи, табигый тилди иштетүү. Бул компьютердин адам тилдерин түшүнүп, алар менен иштешүү жөндөмдүүлүгү. Мисалы, чат-боттор, аудио жана текст аркылуу сүйлөшүү. Экинчи түрү, машиналык окутуу. Бул алгоритмдер аркылуу маалыматтарды иштеп чыгып, ошол маалыматтарга негизделген чечимдерди кабыл алууну үйрөнүү процесси. Мисалы, оюндарда же башка иштерде өзүн өзү жакшыртуучу системалар. Үчүнчү, компьютерди көрүү. Бул сүрөттөрдү жана видеолорду түшүнүп, анализ кылуу. Мисалы, автомобилдердин өз алдынча жүрүүсү же медициналык сүрөттөрдү анализдөө. Төртүнчү түрү, робототехника. Бул роботтордун жана автономдуу системалардын иштөө процесси. Алар жасалма интеллектти колдонуп, өз алдынча иш-аракеттерди аткарышат. Мынакей балдар, негизги түрлөрүнө токтолуп кеттик. Дагы силер мындан башка дагы кандай түрлөрүн билесиңер? Кана Атай айтчы. Жасалма интеллект, мисалы Google, ChatGPT, YouTube ушундай сыяктуу. Азаматсын Атай, отура кой. Жасалма интеллект азыркы мезгилде аябай өнүгүп жаткан кези. Жасалма интеллекттин бир канча түрлөрү бар. Азыр ошол жасалма интеллекттерге токтолуп кетебиз. Колдонууга мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болгон жасалма интеллекттерди карап кетебиз. CapCut. Биз мында видеолорду жасап, монтаждап даярдасак болот. ChatGPT'де тексттер жазсак, суроолорду берип, суроолорубузга жоопторду алсак болот. ChatGPT'нин дагы бир түрү бул Copilot. Мында дагы биз суроолорду, тексттерди жазып, ошол суроолорубузга жоопторду таап алсак болот. Кийинкибиз бул Leonardo AI. Мында биз сүрөттөрдү, каалаган темада сүрөттөрдү таап алсак болот. Кийинкибиз Canva. Canva'да ар түрдүү кооз дизайнерлерди жасасак болот. Gamma AI. Мында биз презентацияларды команда аркылуу каалаган санда жасап алсак болот. Sora. Мында биз видеолорду жасап, каалаган темабызда таап жасасак болот. Жасалма интеллекттин дагы бир түрү бул Tome AI. Бул дагы Gammaга окшош презентацияларды жасап бергенге жардам берет. Жасалма интеллект кайсы тармактарда колдонулат? Карап кетели. Медицинада, мисалы, диагноз коюуда колдонулушу мүмкүн. Өнөр жайда, робототехникада.
Билим берүү тармагында, мисалы виртуалдык мугалимдер, интерактивдүү сабактар, финансы тармагында, рынокты анализдөөдө колдонулушу мүмкүн. Транспорт тармагында, мисалы жол кыймылын башкарууда. Тыйындын эки тарабы бар сымал, жасалма интеллекттин да артыкчылыгы жана көйгөйлөрү бар. Жасалма интеллекттин артыкчылыктары кайсылар? Инновацияларды илгерилетүү, жаңы технологияларды өнүктүрүү, кардарларды тейлөөнү жакшыртуу, медициналык жардам, диагноз коюу жана дарылоо сунуштары. Жасалма интеллект система өтө чоң маалыматтарды тез арада анализдеп, каталарды азайтууга жардам берет. Көптөгөн иш-чараларды автоматташтырып, адамдардын жумуштарын жеңилдетет. Ал эми жасалма интеллекттин көйгөйлөрү кайсылар? Эң эле алгач, эң биринчи көйгөй бул жумушсуздук коркунучу, айрым кесиптердин жоголуу мүмкүнчүлүгү. Жасалма интеллекттин колдонулушу моралдык жана этикалык маселелерди жаратат. Мисалы, жеке маалыматтардын колдонулушу, автоматташтырылган системалардын коопсуздугу жана ишенимдүүлүгү, техникалык чектөөлөр. Ошондой эле жасалма интеллект менен адамдарда иш алып баруу кыйын, айрыкча эмоцияларды жана адамдын моралдык жактарын түшүнүүдө. Миң уккандан бир көргөн жакшы демекчи, экранга Фотолаб колдонмосунун жардамында жасалган кесип ээсинин сүрөтүн көрсөттүк. Мында 10 класстын окуучусу келечекте өз кесибинин ээси катары көрүнүп турат. Азыр баардыгыңар өзүңөрдүн келечектеги кесибиңердин, мындайча айтканда, 5 жыл кийинки сүрөттөрүңөрдү көрөсүңөр. Бул албетте жасалма интеллект. Мына ушул сүрөттөрдү кантип жасадык? Азыр чогуу күбө болобуз. Ал үчүн Фотолаб тиркемесин телефонубузга өткөрүп алабыз. Андан соң бул тиркемеге кирип, даяр үлгүлөрдү карап чыгабыз. Бизге керектүү үлгүнү тандап алабыз. Мисалы, мен бул жерге мугалим деп жаздым. Англис тилинде жаздым. Мугалимдин даяр үлгүсүн чыгарып берди, сүрөтүн. Мен бул жерге өзүмдүн телефонумдан кимди жасагым келсе, ошол адамдын сүрөтүн коёмун. Бир аз күтө турабыз. Сайт бизге даяр сүрөт. Мынакей балдар, өзүңөр көрүп тургандай, Фотолабтын жардамында мына ушундай сүрөттөрдү жасап алсак болот экен. Жасалма интеллект күн сайын ар кандай тармактарда колдонулуп, адамзаттын жашоосун жеңилдетүүгө жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууга жардам берүүдө. Бирок анын колдонулушу жана өнүгүшү менен байланышкан ар кандай маселелерди туура чечүү зарыл. Кана эмесе балдар, мен силерге төмөнкүдөй суроо берейинчи. Жасалма интеллекттин келечегинде кандай өзгөрүүлөр күтүлүүдө? Жасалма интеллект адамдардын жашоосун жакшырта алабы? Жасалма интеллект менен кызматташуу керекпи же чектөө керекпи? Кандай ойлойсуңар? Келечекте архитекторлор азыр иштеп атат, бирок келечектен чак четин жардам менен, мисалы жасалма интеллекттин жардам менен архитекторлор ишсиз калып кетиши мүмкүн. Проектти да бардыгын жасалма интеллект бүт баарын чыгарып койду. Азаматсыңар балдар.
жасалма интеллекти туура колдонуп, ар дайым туура жака пайдалана билели. Балдар, компьютердин жардамында ChatGPT'ге кирип, каалаган суроолоруңарга жооп алсаңар болот. Азыр практика жүзүндө жасалма интеллекти колдонуп көрөлү. Балдар, жогоруда алган маалыматтардын негизинде жасалма интеллекти колдонуп, төмөнкү тапшырмаларды аткарып келгиле.